ар кайсыл ашканага баш багып, түрдүү азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп келген наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүдө биз өзгөчө айымдын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Барбол өндүрүштүк фирмасынын кондитери Гүлбарчын Латипова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин үйгө кош келипсиздер. Кош келдик. Бүгүн Гүлбарчын айымдын профессионалдуу жасалган өзгөчө шириндигине ортоктош болобуз. Ошондо эмне жасап бересиз? Биз бүгүн үй шартында домашний пирог жасап берем. Давно ушул пирогго керектелүүчү азыктарды сиз айтып өтсөңүз, анан теле көрүүчүлөр эстеп калса. Ар бирин грамм менен кошуу керек го деп ойлойм да, себеп дегенде пирог ойдогудай чыгыш керек, Ооба. Бизге керектелүүчү азыктар булар 2 дана жумуртка, кум шекер, 1 стакан. Анан бизге май керек болот. Ушундай өлчөмдө өсүмдүк майы 1 пияла. Бизге бул жерде 500 грамм айран керек болот. Нак айран болуш керекпи? Нак айран болсо деле болот, беркиндей айран деле боло берет. Көк айран деле боло берет. Жакшы. Бул кошулуучу мейиз, анан жаңгак керек болот. Мунун да граммдары менен кошобуз да, Граммдары бул 40 граммдан, мунусу да 40 грамм. Бул жерде крошка менен мак атайын аралаштырылган. Бул коздоо үчүн булар. Анан сгущенка керек болот. Коздоо үчүн дагы бул жакта жаңгак керек болот. Атайын майдалап бетине коздоо үчүн. Анан ун керек болот. Ун канча грамм болуш керек? Унду көз ченем менен кошобуз. Жакшы. Атайын кондитердик шириндиктерге кошулуучу крошка жана мактын аралашмасы экен, Мунун жасалгасына пайдалансак керек, Ооба. Жакшы. Анда биз пирог жасоону баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, негизинен профессионалдуу айым жасап аткандыктан биз сөзсүз түрдө бардык технологияны эске алабыз. Эң биринчи кезекте кол кап кийебиз, ошондо өзгөчө гигиенаны сактаган болобуз. Жакшы. Анда мен жаңгактарды майдалап жардам берсем, силер болсо калганын жасай берсеңер болот. Айтып жазсаңар жакшы болот. Эң биринчи кезекте эмне кыласыңар? Эң биринчи жумуртканы чагып алып, жумуртканы чагып кошуп алабыз. Жумуртканы жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин кум шекерди кошуп алабыз. 1 стакан, же болбосо 250 грамм кум шекер болуш керек, Таптуу эле болсо керек. Ооба. Жакшылап дагы аралаштырабыз. Жумуртка менен бир. Кум шекер жакшылап аралаштырып эритүү керек албетте. Андан кийин бул чай пияладагы өсүмдүк майын кошобуз. Андан кийин дагы аралаштырабыз. Андан кийин айранды кошобуз. Гүлбарчын айым, айтсаң негизинен ошол пирог шириндиктерди, десерттерди жасаганда өзгөчө эмнеге көңүл буруш керек?
Биринчиден бунун бардык кошулмаларын даярдап, туура өлчөмдө өлчөп алыш керек болот. Жасап жатканда кандай өтө көңүл буруп жасаш керекпи, кандай? Ооба, албетте кылдаттык менен жасоо керек болот. Эмне кылабыз? Андан кийин бул жакта атайын кошулмасы бар, разрыхлитель. Разрыхлитель же болбосо кондитердик ачыткы деп койсок болот. Ошону кошобуз. Канча өлчөмдө болуш керек бул? Будан 3 штукту кошобуз. 30 грамм экен, 10 граммдан болсо 30 граммдан болот экенбиз. Себептенде ушуну менен пирогдун формасы чыгат десек болот, Ооба. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кандайча ошо кондитер болуп калдыңыз, каяктан үйрөндүңүз, өзүңүздүн кызыгыңыздан уламбы, же кандайдыр бир окууларга барып үйрөндүңүзбү, ушул боюнча айтып берсеңиз? Кондитер боюнча менин негизи эле кичинемден кызыгуум бар. Үйдө үй шартында башта апамдар жасаган кезде кызыгып үйрөнчүмүн апаман. Окудуңузбу, атайын? Жок. Бул боюнча окуган жокмун. Барболго келип жумушка ошодон улам үйрөнгөнмүн, барболдон. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз өзгөчө талант ээси десек болот да. Мына окуу айын өтпөй эле, өзү эле көрүп билип, анан колу менен жасап эле үйрөнүп. Ошондо канча убакыт болуп калды? Бул тармакта жүргөнүңүзгө? 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери мына ушинтип эл кызматында жакшы бир топторду жасап жүрөт экен, Эмнеси жагат бул кесиптин? Бул кесиптин атайын даярдап, коноктор келгенде шириндиктер менен торттун кардарларыбызга жакканына аябай кубанып, ошондуктан ушул кесипти жакшы көрөм. Жакшы, негизинен мына ушул ашпозчулук тармактагы бул адамдан чыгармачылыкты талап кылат десек болот да. Сөзсүз түрдө өзүңдүн фантазияңды күн өткөн сайын өстүрүп туруш керек да. Мына ушундай эргүүлөрдү кайсыл жактан аласыз, кайсыл жактан үйрөнөсүз дегендей. Сөзсүз түрдө билген нерсеңди дагы ашырып үйрөнүп туруш керек да. Бизде Барбол фирмасында атайын технологдор келип турушат. Технологдордон үйрөнөбүз. Анан жасап жатканда кээде өзүң да фантазияң менен жасасак болот да. Өзүбүздөн дагы. Көпчүлүк айымдар мисалы атайын кулинардык же болбосо кондитердик окууларга барбаса дагы мисалы интернет тармагынан үйрөнгөндөр бар. Ошол эле учурда журналдарды карап эле үйрөнгөндөр бар да, рецепттерди көрүп алыпчы. Буларга сиздин көз карашыңыз кандай? Сөзсүз түрдө адистен үйрөнгөн жакшы же болбосо ушинтип өз алдынча интернеттерден үйрөнгөн деле жакшыбы? Өз алдынча деле үйрөнсө болот. Бул ар бир адамдын өзүнүн нарагынан болот деп ойлойм. Кээ биркилер үй шартында эле эчтеке үйрөнбөй, эчтекени билбей эле өздөрү үйдө жасашат. Жакшынакай пирог, тортторду. Жакшы. Негизинен натуралдуу азыктарды жасап жүрөт экенсиз да, натуралдуу азыктардан шириндиктер жасап дегенде. Азыр эмне кыласыз? Азыр эми жаңгак менен мейиз кошобуз. Майдалабай эле кошуп коет экенбиз. Ооба. Жакшы. Жаңгакты бир аз чоңдорун майдалап коебуз. Азыр бардыгын кошуп бүттүк. Эми унубуз калды. Унду божомолдоп кошобуз, аз-аздан кошуп аралаштырабыз.
сөзсүз түрдө аздан кошуп аралаштырып алыш керек. Ушул нерсени эске алыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Септегенде будур жок, жакшы тегиз болуп, бул пирогдун камыры да өзгөчө болот. Анан коюу болуш керекпи? Бир аз же суюгураак болсо деле болор. Коюу дагы эмес, анан өтө суюк дагы эмес, орто болуш керек. Жакшы, азыр программанын жүрүшүндө көрүп билебиз. Сиздер дагы байкасаңыздар болот негизинен. Биз бул жак даяр болгонго чейин буну печкага салып, бир аз кызытып алабыз. Демек, кондитердик форма ысык болуш керек экен, Жакшы. Жаңгак жетиштүүбү? Жаңгак Же дагы майдалайт? дагы бир аз майдалайт окшойт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин пирогубуздун камыры даяр болуп калды. Камырдын суюк коюлугу мына ушундай болуш керек. Даяр болуп калыптыр, Мен да бир аралаштырып коеюн. Негизинен бул пирогду блендер менен жасаса болобу? Же сөзсүз түрдө ушундай колдо, венчик менен жасаш керек? Жасаса болот, албетте. Себептегенде кээ бир пирогдордо жасаганда, кекстерди жасаганда мисалы көп аралаштырып жүрбөгүлө деп калат да. Себептегенде иштери борпоң болуп, аябай жакшына бышыш керек деп дагы ушундай маалыматтар болуп калат да негизинен. Демек даяр. Блендер менен кайра жеңилирээк болот, колдо кылганда колуңуз талып калышы мүмкүн. Жакшы. Азыр эми кондитердик форма кызыса эле. Аны куюп туруп, анан духовкага жөнөтөбүз, Ооба. Канча убакытта даяр болуп калат ошондо? 40 мүнөттө. 40 мүнөттө канча градуста бышат? Градусы 150 градуста бышат. Биз аз кызытып алыш үчүн 200гө койдум. Нар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Кутобда кафеси. Эгерде сиз даамдуу азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, дал ушул кафеге барсаңыз болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биз пирогдун бышышын күтөбүз. Жогоруда айткандай эле 150 градуста 40 мүнөт аралыгында даяр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүчүнүн каарманын дагы бир эте сиздерге кетсем, Гүлбарчын Латипова бул Барбол өндүрүштүк фирмасынын кондитери. Биздин пирогубуз даяр болуп калды, Ооба, биздин пирогубуз пышты уже. Пирогубуз даяр. Бити өзгөчө, урматтуу көрүүчүлөр. Даяр болуп калыптыр. Мичектерин бошотобуз дагы. Акырын формадан чыгарып алабыз.
чыгарып алдык, кондитердик формадан. Азыр болсо эми үстүн жасап алабыз. ооба. Ал үчүн бизге атайын консерваланган, кайнатылган сүт же болбосо сгущенка деп койсок болот. Анан бул жерде грек жаңгагы жана ушундай эле Крошка менен мак аралашмасы керектелет экен. Ысык кезинде эле кооздай берсе болобу сүтү? жок, бир аз муздатабыз. Бир аз муздаш керек экен, Биздин пирог муздады. Эми болсо могул шоколадтар менен жана ошондой эле бул жерде турган жаңгактар менен кооздойбуз, Муздап калыптыр. Бизге азыр сгущенка керек. Бетин жаап чыгабызбы? Ооба. Өтө даамдуу болуп кетпейби? Септенде сгущенка даамдуу. İçine kum şeker koşulur degende. Көп эмес, азыраак эле беребиз. Мындай тортторду жумушта эле жасайсызбы же видеода жасап турасызбы? Кээде үй шартында дагы жасайм. Көбүнесе бияктан жасап барасыз, Ооба. Балдарыңыз туура тамактанууга каттайсызбы? Ооба. Көбүнчөсү үйдө жеңилирээк тамактар жасаганга аракет кылам. Кандай тамактар? Балдарым кичине болгондуктан көбүнчөсү каша, үй шартында ар бир кожойке өзүнүн фантазиясы менен коздосо болот, албетте. Азыр болсо эмнени сөйлөйсүз? Азыр бул крошка менен мактын аралашмасы. Өзгөчө даам берет, Ооба. Азыр эми кооздук үчүн шоколад чейип койсок болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө профессионалдуу кондитердин колунан шириндик жасалып, азыр татып көргөнүм жатат. Чындыгында татып көрүңүз кана бүгүнкү кандай жасалыптыр экен, Бүгүнкү жасалган пирогубуз жактыбы сизге? Ооба, чындыгында даамдуу жасалыптыр. Анан жумшак. Негизинен ушул рецепт менен дагы жасап көрүңүз, урматтуу көрөрман. Сөзсүз түрдө кайдыгер калбайсыз деген ойдомун. Рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, үйүңүзгө биз чакырып, мына ушундай шириндик менен сыйлап турганыңыз үчүн ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Дайыма эл кызматында жүрө бериңиз. Сиздерге да чоң рахмат. Үйүбүзгө келип туруңуздар ар дайым. Сиздер үчүн эшигибиз ачык. Жакшы, мындай шириндиктерди көргөндө сөзсүз түрдө кийинки кезекте дагы келебиз деген ойдобуз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсак деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.